Kantın var degenlerin el jurtqa үйrөтүп дегенде ошо үзүрлүү эмгектенип келүүдөбүз кызым. Абдан жакшы. Айыл маданияты боюнча сүйлөй турган болсок, сиз клубда директор экенсиз. Кемпирим зам директор. Кызым бухгалтер. Келдим айтайын ба? Келиңизди мен билбейм да. Аны да айтайын да. Билбейм, өзүңүз билесиз. Келиним пол жуйт. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк, айылда калып кала берип эле сиз анда чет мамлекеттерде чыккан эмес турбайсызбы? Чет жерге чыкпагандырчы болобу кызым айла. Эми айылда клубтан ким алып кетсин? Айылда эле жүрө бермек белек, айыл десе эле. Мен көрбөгөн чет жер калган жок кызым. Каякта көрдүңүз? Мен Жумгалды көрдүм кызым. Тягычы. Тяга кара көлгө чейин. Эши кыза мен отурбаган төшөк, мен тамак жебеген табак, мен жатпаган жастык, мен жамбаган журкан калган жок Кыргызстанда кызым. Кой деле калбай калса керек анда. Кой курсак деле бир Союздун учурунда бир 15 коро койдун эти бар. Анан кызым, жана кой кыркым деген убак болчу, ал убакта койчулардын сүлөтү деген болчу, тамек үзүм, пакта үзүм деген болчу. Ошол убактарда биз далай чет жерлерге чыгып чөп чабык да. Аны да айтып коюшум керек. Абдан жакшы. Концерттерди койбодукпу? Мындай заңгыраган клуб жок болгону менен кадимки жанагы көк шиберге эле ошол жерге тура калып, жана чабандарга жанагы Шаршен атабыздын стаканда кантың бар деген ырын ырдаганда кызым. Ой кантала кел деп аялдар канча акчаса дагы ошолорду уккандан кийин кант алганды унутуп кеткен чабандар болбоду. Абдан жакшы. Мына ушундай чет жерлерде жүрдүк. Айылыңыз боюнча кийимин болсо керек, кантың бар. Эми анда кызым сага да жагат окшойт, ушу стаканда кантың барды бир ырдап коелу. Рахмат. Эфирде убакыт азыраак калды. Сиз ардактуу эс алууга кетип жатып, ушул түп-түз көрүп турган теле көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы сөзүңүздү айтып койсоңуз. Менин наамдарымды сурабайсыңбы кызым? Намыңыз барбы? Кечирип коесуз, унутуп калган турбайбы? Ушул эл артисти деген наамды сиз ойлосоңуз мындай, кайсы репертуарлар үчүн берди деп ойлойсуз сиз? Эми бул келди кетти киши келе бере турган наам эмес. Муну президент кол коет экен. Менин оюмча ушу репертуарда кенен болуш керек экен. Айланайын, азырдап берем. Кел ой. Сиздин кошунаңыздын небереси окшойт. Өзүн сен ал кызым. Байрамыңда. Рахмат, түз эфирге мындай болбойт эле мейли. Анан репертуарынын кенендигине карайт экен, талантына карайт экен. Менин оюмча бул эл артист деген наамды жанагы Шаршен атабыздын стаканда кантың бар деген ырды жогорку чеберчиликти аткарганым үчүн берди окшойт кызым. Эл артистин. Абдан жакшы. Кийинки суроомо жооп бербей эле коюңуз. Чоң рахмат. Просто мына ардактуу эс алууга кетип жатып, ушул элге бир каалоо тилегиңизди айтып коюңузчу. Түз эфирден алып көрсөтүп атабыз. Эми биз ырчылар өзүбүздүн каалоо тилекти дагы ыр менен айтканды жакшы көрөбүз, андыктан мындан кийинки жашообуз таттуу болсун, ширин болсун деп туруп азыр мен сиздерге да Шаршен атабыздын стаканда кантың бар. Жок. Рахмат. Вакыт жок, рахмат. Анда эмесе, урматтуу Шаршен термечиковдор, ой. Урматтуу стаканда канты барлар, ой. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу мен сиздерге арнаган түз эфир соңуна чыктык. Кайрадан жолукканча сак саламатта калыңыздар. Ой, болдубу? Алып келгиле, кетирбей туруңла сүйлөшөм азыр. Өчөксүрөттү! Кантип болсун ушулай? Чакырган конооңар ушундай. Билин десе. Сыймык, Бешеке, Мерим, Мураталиева. Кайрадан сахнада кол чаап тосуп алалы. Sizin bilmirse oyun bölür Alevine al mahabat Düşündüm o sezin
Buyurun Murat Ali'ye. Бейшеке, қол жапыңыздар. Elinin butu turgan jeri beyiştet. Hurmatlı altında olan asıl eneler. Bayramınızlar men dağır jol.